мен өзім таңғалып атам, мені неге шақырып атам, адашып шақырып алды, Акылбек Жапаров шақырды, мені шақырып алды депчи. Күнтөр боюнча менин кымындайдагы бир ишке аралашкан эмесмин. Күнтөрдүгүн мен билем. Күнтөр эки мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары эки жолу Кыргызстандын келечегине переговор болгон. Бул 2003-жылы, бул 2009-жылы. 2003-жылы Кыргызстан өзүнүн үлүшүнө мындайча айтканда долясынан ажырап калган, 2009-жылы долясынан ажырап калган. 16.000 гектар жерде 16.000 гектар. Мына ушул эки нерсеге мен басым көрсөткөм комиссиянын мүчөсү катары. Комиссия өзүнүн ишин жыйынтыктаганда мен корутундуга өзгөчө пикиримди жазгам. Мен толук кандуу макул эмесмин. Үч нерсеге каршымын. Силер 2003-2009-га кыйгап өтүп атасыңар да андан кийинки мындайча айтканда переговорлорду аттап өтүп, переговорлорго басым кылып атасыңар. Бул туура эмес. Бул кандалма саясат. Менин сунушум бул Күнтөрдү улутташтырыш керек деген сунушум бар. Мүмкүн ошонун негизинде алтыда чакырып анан башка мен түшүнбөй турам эмне негизинде чакырып атканын. Бирок айтышты күбө катары биздин бир суроолорубуз бар деди. Анан эми күбө катары кыргызда мындай да баягы күнөө болгон жерде күбө болот. Бирок буяка келгенде күбөдөн күнөө кылып коет. Чын-чынына келгенде баягы 2003-2009-жылкы келишимдерге аттап өтүп, андан кийинки келишимдерге же болбосо макулдашууга барган өкмөт башчылары, спикерлерди, депутаттарды камакка алып атканы тарыхты биз бурмалашыбыз керек, журмалашыбыз керек. Тарых бетиги 2003-тө 67% биз Күнтөрдүн үлүшүн 33% Централдын үлүшүн алмашып, андан кийин да 85 миллиондорго сатып 15-inde калган. Кийин анан айтып атпайбы? Центра бизге добровольно передала 16% Франция деп жаңа алдап бекер бербейт. 16% берген акция Центрада, бирок 16.000 гектар жерде алган. 40 тонна алтын запасы менен. Мына ушул эки нерсе өзгөчө болгон. Анан кийин аскерге эсеп ошол 2009-жылы конституциялык палатанын чечими менен бекитип алган. Мындайча айтканда Күнтөргө жаңы конституция жазып берип койгон. Андан кийин ал жака кийлигиш кыйын болчу. Анан эми азыр менин жалгыз эле пикирим ушул болчу. Соттошот турган болсок, соттошкула, бирок аягында коштошоюк. Бирок достошобуз десең бул болбойт. Бара турган болсок, аягына чейин улутташтырыш керек деген пикирди жазып калтырган болчу. Анан башка эмне негизи чакырып атканын мен таптакыр түшүнгөн жокмун. Бир дагы Күнтөр менен болгон алакаларга мен аралашкан эмесмин. 2003-2009-жылдары мен ал кездерде оппозициялык эстерди жетектеп, караманча каршы болуп келгем. Анан башка жагдай болушу мүмкүн эмес. Эми азыр дагы силерге айтып калганым ата жака киргенден кийин вопрос, потом вопрос дегенде. Иә, биринчи жолу келе атасыз. Биринчи жолу келе атам. Сизди камакка коюп. Мен камалгандын коркпойм. Мен камактан коркпойм, мен арам тамактан коркпойм. Анан эми элдин баарына камай бербейт. Камай турган адамдар толтура. Ошол 2003-2009-да. Анан бирок азыркы камоолордун бардыгы мындай да, мисалы, мурдагы баш мыйзамда экоцид деген бар болчу. Экоцид деген бул экологияны таптап жок кылган кылмыш иши, алардын мөөнөтү эскирбейт эч качан. Аларга жайып кылбайт деген болчу да. Ошо менен Күнтөргө качкан адамдардын баары жок кылып болчу. Ал азыр жаңы баш мыйзамда каралган жок. Демек азыркы камоолордун бардыгы 6 айда жинестип калат, мөөнөт бүтүп калат. 2012-жылы болгон келишимдердин баары. Алардын баардыгы 6 айдан кийин эскиргендигине байланыштуу мөөнөт эскирген. Азыр камактан чыгып кетти. Дагы кайсы депутаттар көрүп калсаткан эмеспи? Мен билбейт экен, мени кечеден бери айтышты да, мен айттым эми. Мен адвокат менен барышым керек боло турган болсо, айткыла мени эмне негиде чакырып атасыз? Повестканы берип атат эми. Күбө катар дейт да. Күбө катар эле чакырат элек. Повестканы чакырып алып ушул жактан бери эстешти. Эми аны анчалык жашырбай эле үйгө келип көрсөңөр, бул же болбосо WhatsApp менде салып койгула, мен десем жок. Изучу атат. Бияка эле келип жактан тапшыралы, иштер сурообуз бар деп атат да. Менимче ушул комиссиянын алкагында мен Күнтөргө өзүм дагы барып келдим. Ошо комиссиянын ишине көптөгөн документтерге алгам, өзүмдүн пикиримди айткам. Алардан бөлүнүп дагы мен 4-5 жерге маалымат бергем. Анан ошолордун алкагында кайсы бир жагдайларды тактап коеюн деп чакырып атабы, же башка дагы ойлор барбы? Азырынча менде так маалымат жок. Бул жерде дагы бир саясий оюндар боюп, Күнтөрдүн шултоосу менен саясий атаандаштардын оозун жабуу боюнча саясат бар деп ойлойсузбу?
андай болушу толук мүмкүн. Анткени пункттөрдүн иши менен бул баягы көз карашы башка саясатчыларды жазалоо болбош керек, бу жерде тазалоо болуш керек. Тарыхты тазаланган болсо, анда тетиги 2003-төн баштап бардыгын отуруш керек. Андан кийин керек болсо директорлук кеңеш болгон. Бизде Кыргызстандан 3-төн 6-дан директор болгон. 200 000 долларга чын айтып, ошонун баарына өткүзүлүш керек. Анткени алардын бири дагы мамлекеттик кызыкчылыгын көргөн эмес. Жеке үкмөт башчынын кызыкчылыгын, анан Камеканын кызыкчылыгын көрүп коргошпойт. Ошол эле 16 000 гектар жерди беришкен. Мен билгенде 26 000 гектар эмес, буларда 40 000ге жакын гектар жерлерди булар азыр билип отурушат. Мен өзүм барып көрдүм. Андан кийин айтып атпайбы тиги мөңгүлөрдү депчи. Мөңгүлөрдү эми 96-жылдан 2011-жылга чейин 1 миллиард куб мөңгүнү булар таклап салышкан. Ошого чейин эч ким деле мөңгүнү карап тура койгон эмес. Анан азыр эле пункттөрдү түшүнгөндөр деле түшүнмөгөндөрдүн баардыгы эле өкмөттүн баардыгы эле серепчи болуп чыкпайбы. Пункттөр это бул чоң улуттук долбоор болгон, бирок кийин уурулук долбоорго айланып кеткен да. Анткени биздин бийлик башындагы мурдагы президент премьерлердин баардыгы ошол жака кирген. Анан азыр эми улутташтырган болбойт деп атпайбы. Эгер бул жол менен мен ойлоп атам, азыркы өкмөттүн аракети ушул жол менен барып, анан кийин улутташтырып өтүш керек. Башкача биз утулабыз. Анан азыр жок, биз соттошобуз, анан Акылбек Самоч айткандай кайтадан ЗАГСка баралып, девичий фамилияда айтып атпайбы, бул жыланды башынга тутатып да. Андай болсо комиссия мындай корутундур эмнеге чыгарды, миллиарддаган иш менен сотко не берди. Бул жерде көп нерселер бар. Мындай утуруп калуу коркунучтары да бар. Анткени сотко бергенде мамлекеттик орган берсе болмок, а бизде жеке адамдар берип койду. Ошол жагы кандай болот? Экинчиден 2009-жылкы, 2017-жылкы келишимдер бар да, аларды бузуш үчүн негиздеп деле жок, мен көрбөй турам да. Өтө кыйындалып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мен жалгыз гана сунушум болгон комиссия. Биз бир гана улутташтырганда, конституцияга карап улутташтырганда гана утабыз. Башка жол жок, ута албайбыз. Деп ошол өзгөчө Рахмат. Türk'te teyzeniz var sizdeki. Мына азыр мен келдим. Назар Рыскелчиновичти жогорку кеңештин депутатын күбө катары ККМга чакыртыптыр, повестканы келгенден кийин берип деген ойлорун айтышыптыр. Эмне себептен чакырган азырынча белгисиз болуп атат. Мына кирип Рыскелчинович кирип баратат ККМга. Самила сен неме кыл? Булар эгер неме ала турган болсо, күбө катардан башка кине отурган болсо сени алып кетип Ayalı bakın. Ayalı bakın. Gel bakalım. повестканы бере албай болсо, жакта кандай көрсө, кандай кабинетте мен кайсы кого кайсы иш менен десем беришкен жок да. Жанар Акаевди да чакырды деген сөздөр болуп атат. Сиз уктуңузбу? Жанар Акаевди да издептир, мен ал менен азыр деле байланыштым, ал өзү да таң калып атат. Биздин күнтөр боюнча кандай тиешеси бар, бизди эмнеге чакырып атат деп алып айтты. Мен да сотурганымда кече издешти, же ал аркылуу мени издешти, же мен аркылуу аны издешти. Бирок издешти. İçin tartışan болот да. Ичин тарткан жокпуз биз бияк депутаттар. Жакка чыгып тартсаңыз болот. İçin болбойт. Марат жүргөдүр жок беле? Маратты көргөн жокмун.